Жараны көзөмөл берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасынын жүрөк оорулар боюнча бөлүмүнө баш багат. Мында өкмөттө белгиленген токтомдун негизинде бир нече стандарттарга таянып, андагы стационардык тейлөөнү жана ошондой эле сиз билген, билбеген жагдайларын чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Биз менен болуңуздар. Жакын жерлердин өздөрүнүн жашаган жагына жөнөткөндөрүбүзгө балким аларга ошондой сезилиши мүмкүн. Дарыгер жумуш убактында чепчик кийип жүргөнгө милдеттүү эмес. Эми бизде процедуралар бар, ар түрлүү эмелер бар. Эми терапевттерге өтө деле мындай строгий эме өзү негиз кийиш керек. Мен каалаганымды кылам, кайсы жерге кирсем кирем деп атат. Бул туура эмес. Тилекке каршы медициналык тейлөөдө бизде мамлекет тараптан бизге жетишерлик түрдө камсыз болуп атат деп айткандан алысмын. Тилекке каршы көрүп атасыз муналарды. Сиз азыр үйдө болсоңуз, сиз айтат, сиз алып чыгып ташта, мен башка төшөк алып жатам деп тура. Чынчыл таза дарыгер болом десеңиз, сиз жарым ачка врач болушуңуз керек. Бул Ош облустук ооруканасынын жүрөк оорулар бөлүмү атайт тургандай эле облустук болгондон кийин бул ооруканага Ош облусунун бардык аймактарынан оорулар келип дарыланууга укуктуу. Алгач эле ар бир оорулуу бул жака баш багардан мурда өзүнө керектүү маалыматты алуу үчүн кабыл алуу бөлүмүнө барат. Биз дагы алгач эле кабыл алуу бөлүмүнө барып маалымат алууга аракет кылып көрөлү. Бул жерде болсом кардиология бөлүмү дарыланып жаткан бейтаптардын тизмеси жазылган. Ошондой эле бул жерде иштеген врачтардын телефон номерлары жазылыптыр. Эки кабаттуу жайгашкан имараттын биринчи кабаты пульмонологиялы, экинчи кабаты жүрөк оорулары бөлүмү экен. Ал эми бул жерде кабыл алуу бөлүмүндө эч ким жок. Саламатсызбы, эже? Сиз күтүп атасызбы? Эже, саламатсызбы? Кабыл алуу бөлүмүндө иштейсизби? Бир-эки суроолорубуз бар эле. Биз жүрөк оорулары бөлүмүнө келдик эле. Тегим жүргөн телеканалдан атымай берем. Ичкеридеги медсестрадан сурайм, мен эметип жооп берсин. Сиз кабыл алуу бөлүмүндө иштейсизби, туурабы? Сиз ар бир пациент ооруларды кабыл аласызбы? Мен кирген чыккан карап турам, халат берип. Халат бересиз, бизге да халат берип коебузбу? Экинчи этажга кардиологиялы, пульмонологиялы. Ар бир келген оорулуу сизден кандай маалымат ала алат? Мен де сурайм, кимге келдиңиз дейм. Врачларга звонок, менде телефон номери бар. Өздөрү чалып байланышат. Врачлар мен жакка түшөт, сүйлөшөт. Саламатсыздарбы? Сиздер кимди күтүп атасыздар? Биз бул эхону күтүп атабыз. Сиз өзүңүз текшерингени келдиңизби? Ооба, текшергеле леченияга келгем. Ошо. Алгач эле келип кимге кайрылдыңыз? Биз алгач эле келип бул жактагы анализ тапшырган кабинетке кирдик. Ал жактан направление жазып берди, кагаз. Азыр бул жакта очередьте күтүп турабыз да. Демек сиз жатасыз? Эге, ооба. Жүрөк оорулар бөлүмүнө? Ооба. Канча сом акы төлөдүңүз? Мен операция болгом, бирок ошого жараша акча төлөбөдүм мен. Бесплатный деп жазып берип атышат, акча албай эле турат. Ал эми Бул жака деле бесплатный деп жазыптыр, акча төлөбөй. сиз Бизде ушул жака очередьте турабыз. кезектесиз. Кара Суудан келдик. Кара Суу районунан келдиңиз. Албетте бул облустук болгондон кийин райондун Ушул жака жөнөттү. Бул жака башта жаттыңызбы эле? Жок, бул жака жатпайм мен. Кара Сууга жатам, Кара Сууга бардым. Бул сапар Направление бияка жөнөттү. Жок, бияка жатпайм, Кара Сууга. демек, бул жактагы кезектеүүлөрдөн биз өзүбүзгө керектүү жоопторду алып алдык. Жогоруда айтып өткөндөй эле жүрөк оорулар бөлүмү экинчи кабатта жайгашкан. Биз анда акырын чыга берели. Биз Тегимчи деген телеканалдан атым Аймерим, журналистин Жараны көзөмөл деген программанын негизинде биз ушул кардиология жүрөк оорулар бөлүмүнүн тейлөө сапаты боюнча көргөнүгө болгону келдик. Бул жерде канча убакыттан бери иштейсиз? Жерде 27 жылдан бери иштейм. 27 жылдан бери. Өзүңүз канча жаштасыз? 45 жашта. 45 жаштасыз. Анан айтсаңыз, негизи
Канча палата бөлмө бар бул жерде? Бу жерде бизде 18 палатамыз бар. 18 палата, бизде обычно кардиологический болгон үчүн 4 койка болот, 2 койка болот. Бул жер эми стационардык негизде, булар жатышат, көбүнчө эле жатышат. Көбүнчө кайсыл аймактардан келет анан? Бизде областной больница болгон үчүн бизде райондан келет, обычно райондан больницада больнойлор келет. Бизде обычно 6 айда bir жылда bir энди касалы боюнча келишет. Келип Дарыланып кетишет. болсо биз дарыгерлерге узатып коебуз. Дарыгерлерimiz барганда оң колда барып көрөсүздар дарыгерлер. Бизге мүмкүн болсо көрсөтүп койсоңуздар, Старший Жұлдыз. мүмкүн бекен? Бул дарыгерлердин бөлмөсү, уруксатпы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Жаранга көзөмөл программасы, атым Аймерим, журналистин. Атыңыз ким? Мен Жылдыз. Жетекчиңиз кайсы жерде турат? Ушул жерде, могу жер бөлүм башчыбыз. Биз киребиз. Жетекчи өз бейтаптарын кабыл алуу менен алек. Ал эми дарыгерлер өз бөлмөсүндө болгон үчүн алардан маалымат алууга аракет кылып көрдү. Эң көп койкасы бар бөлүм катары жүрөк оорулар бөлүмү саналат. Бизге ошол областтан келгендиктен бизге аябай көп, бирок эми ошону биз ар бирине тегиз карап, жакын жерлердин өздөрүнүн жашаган жагына жөнөткөндөрүбүзгө балким аларга ошондой сезилиши мүмкүн. Кара суу, Садыр, өзгөндөрдөн келгендерди биз айтабыз, өзүңөр жактардан барып дарылангыла. Эгер болбосо, анда силердин өзүңөрдүн дарыгериңер бизге жөнөтөт. А биз эме катары, областтык оорукана катары аларды кабыл алабыз. Жүрүңүз чогуу, эртең менен жумушуңуз эмнеден башталат? Биз келип өзүбүз ар дайым бар жогубуз, бардык дарыгерибиз саат 8-де келишет. Канча дарыгер иштейт? Бизде 7 дарыгер иштейт. Келип өздөрүнүн ак халаттарын кийишип, анан бейтаптар тамак эртең мененки тамактануу бүткөн соң биз обход кылабыз. Обходдо кирип, ар бир бейтаптын жүрөгүн угабыз, артериалдык кан басымын өлчөйбүз, пульстарын өлчөп, керектүүлөргө дагы келгенде түшкөн ЭКГсын кайталаганга керек болсо дагы кайталап көрөбүз. Керектүү анализдерди кошумча консультация чакырганга болот. Азыр бизде ошол бөлмөлөр менен тааныштырып өтсөңүз, кайсыл жерде кандай жатышат? бул жерде бизде Уюштуруу ушундукканасы дейт. Саламатсыздарбы? Мындагы дарыгерлер бул канада бейтаптардын дарылоо шарттарын электрондук системада ишке ашырышат экен. Бул жерде бизде биз компьютерге өткөнбүз да, компьютер система. Ошого биз мына жерге электрондук системага полностью компьютерди ушул жерде жазып, историяны дагы бүт анализдер бар жок, выписка бар жок, кагаздарды ушул жерден эметип алабыз, чтобы ол жерге отуруп барып жазбай эме кылбай. Анан кийин информациялар, анализдер бар жок ушул жерде. Сиз көп жылдан бери ушул кардиолог, дарыгер катары айтсаңыз, ар бир дарыгер жумуш убактында чепчик кийип жүргөнгө милдеттүү эмес? Эми бизде процедуралар бар, ар түрлүү эмелер бар. Эми терапевттерге өтө деле мындай строгий эме өзү негиз кийиш керек. Анан эми кийиш керек негизи. Бирок процедура кылганда, өзүбүз манипуляция кылганда сөзсүз кийебиз. Рахмат жок. Мен анан чыгайынчы. Саламатсызбы? Бул жак Каяктан келдиңиз? жетекчи. Саламатсызбы? ТНЖ телеканалынан жарандык көзөмөл берүүсү. Биз ушул жүрөк оорулар бөлүмүнүн тейлөө сапаты боюнча чагылдырып жүрөбүз. Буга чейин дагы бир нече ооруканаларды, тез жарым кызматтарын чагылдырып жүргөнбүз. Мына ошондой. Жок, мындайда мен Байматов Сабыр, кардиология бөлүмүнүн башчысымын. Бирок баягы бизде кызматтык этика деген бар. Документалды көрсөтүп коюлду. Жок, мен аны түшүнүп атам, бирок биздин областтар аралык оорукананын жетекчилигине кирип, Укугуңуз бар. ошо закон көрсөтүңүзчү. Кайсыл убакта кирип, Мага мезги көрсөтөм.
Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-беренеси. Журналисттен билдирүүлөрдү жана материалдарды алдын ала макулдашууну талап кылууга эч ким укуксуз. Журналисттин коомдук кызыкчылык туудурган жарандардын укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу таламдарына тиешелүү маалыматка жетүүсүнө чек коюуга жол берилбейт. Эмнени сурайын дедиңиздер? Биз болгону гана жүрөк оорулар бөлүмүнүн тейлөө сапаты. Кааласаңыз ар бир бөлүм менен тааныштырып өтөбүз. Учурда алгандай канча оору жатат, кайсы учур стационардык кызмат көрсөтөт, анын санитардык жана ошондой эле. ТМЖ телеканалы кимдики өзү? ТМЖ телеканалы эмнеге? Менчик кимдики? Менчик канал. Кимдин кызыкчылыгын коргойт? Кызыкчылык коомдун. Жок, мен үчүн кызыктуу болот атат. Мамлекеттик болсо мен макул. Мен мисалы үчүн ЛТР келет, КТР келет. Мен билем, ал элдин кызыкчылыгы. Биз дагы элдин. Жок, кимдики ошол? Менчикпи? Жок, ким? Мен ээси ким? Менчик. Эсин эмнеге мен сизге айтышым? Мен үчүн кызык болупту атат. Кызык болуп атканыбызды биз коомдун. Жок, андай болбосо мен киргизген кесилерге уруксат бербейм. Сиздин уруксат беришиңиз Жок, мен жок. Азыр мен милиция чакырам. Охрана чакырам. Уруксат жок. Чакырыңыз. Пожалуйста. Жок, чакырыңыз. Пожалуйста, андай неме кылыштын кереги жок. Жүрөк оорулар бөлүмүнө болгон көзөмөл бул сыяктуу чыр чатак менен коштолду. Материал тартууга келген максатыбызды айтып түшүндүргүчө ачууга алынган жетекчини биз деле түшүнгөн жокпуз. Качан гана биз өз бөлмөсүнө баш багып, жагдайды билдиргенден кийин кызматкерлердин бирөөсү бизге түшүндүргөнгө аракет кылды. Биз менен эмнеге конфликтке барып атасыз? Мен азыр жетекчиликтен сурайын деп директорго звонить эттим, албады. Директордун орун басарга звонить эттим. Киргизбе деди. Директор азыр чогулуштан албайт. Киргизбе деди. Жетекчиңиз кайсы Мына мен азыр негизде айтып? силер келгенден кийин мен азыр телефонду көрсөттүм го. Жетекчиңиздин больницасы эмес да? Директордон мына сурадым. 10:46-да силер келдиңер, звонить эттим. Анан кийин 10 канчада? Мына Темирканды саатына 10-дан 47 өткөндө, мына Темирканды саатына 22 секундта Темирканды саатына телевидение келип туруп, ушундай кылып атат экен. Эмне кылайын десем, уруксат бербе деди. Мен жетекчиликтин мен өзүм бейбаш болбойм да кызым. Жетекчиңиз Мен 35 жылдан бери врач болуп иштесем. Негизде уруксат бербе деп айтылат. Мисалы үчүн да, ал жетекчиңиздин биз үйүнө барып тартып атсак, макул тартпа уруксат бербе деши мүмкүн. А бул үй эмес да, туура? Мен сиздерге айттым го. Керим, сен буга чейин бизге келген эмескесиң. Буга чейин толтура журналисттер келип бизди какшатып кеткен, биз да безилип калганбыз. Мен түшүндүм, болду. Мен тейлөө сапат ичинде проблемалар, плюстарыңар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрындагы номер 790 токтомунун 4-бөлүмүндө белгиленгендей, шашылыш көрсөткүчтөр боюнча стационарга келип түшкөн бардык жарандарга көрсөтүлүүчү стационардык жардам өмүргө коркунуч жаратуучу абалдан чыгып, гемодинамика жана дем алуу көрсөткүчтөрү туруктуу болгонго чейин бекер көрсөтүлөт. Ал эми ооруканага жаткырууга жолдомо каты бар учурда пландуу стационардык жардам төмөнкүлөргө бекер көрсөтүлөт. Жылына пландуу 2 госпитализациядан көп эмес жарандарга жана негизги оорулар боюнча дарыланган жарандарга минималдык өлчөмдөгү кошо төлөө шарттары менен төмөнкү жарандар пайдалана алат. 70 жашка чейинки курактагы пенсионерлер, эмгек ветераны медалы менен сыйланган адамдар, социалдык жөлөк пул алышкан адамдар. Мындан сырткары, аз камсыз болгон адамдардын категориясына киришкен кепилденген минималдык кирешеден аз кирешеге ээ жарандар, туруктуу жашаган орду жок адамдар, эч кандай документи жок келгендер, социалдык коргоо органдары же айыл өкмөтү тарабынан берилген маалымдаманын негизинде саламаттык сактоо мекемесинин дарылоо контролдоочу комиссиясынын чечими боюнча кошо төлөөлөрдөн бошотулат. Кошо төлөөлөрдөн бошотулган жарандарга медициналык кызмат көрсөтүү саламаттык сактоо мекемесинин бириктирилген бюджетинин эсебинен жүзөгө ашырылат. Ошондой эле стационардык дарылоодо зарыл болгон консультациялар, лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөр үчүн кошумча акы алууга жол берилбейт. Жетекчи менен сүйлөшүүдөн соң оорукананын алгач акылуу жана акысыз кызматтары тууралуу маалымат алууга аракет кылып көрдүк. Ал жерде баягы льготный направлениялар болот. Мисалы үчүн бейтап жашаган жеринен үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан жолдомо алып келет да. Бизде амбулатордук диагностикалык бөлүмдө дарыгер кардиолог отурат. Ал эгер льготасы болсо, пенсионер же болбосо майып киши болгон болсо, майыптык өзүнүн баягы күбөлүгүн көрсөткөн болсо, ошонун негизинде бул жака льготный направление жазып берет. Ошонун негизинде кайсы учурда акылуу болот? Акылуу болот, эгер направлениясы жок, келип мен түшөм дей турган болсо, да ушундай учурда. Анан мындай эмгекке жарамдуу киши болсо, бул биринчиси. Экинчиси. Бизде деле ошол коррупцияга каршы көрүп атасыздар. Биринчи кадам.
Видео көзөмөл мына кече жакында мына жаңы жетекчилик менен орнаштырылып. Чтоб экинчиден мына жерде турат 420 сом. Эгерде бейтаптын немеси жок болсо, барып поликлиникага барып төлөп келишмей. Видео көзөмөл качан коюлду? 2 күн болду. 2 күн болду. Буга чейин Эми ошонун бүт жок. Эми ушундай нерселерди азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мамлекет боюнча цифровизация, бардык ачык айкын болуш керек. Баягы ачык терезе дегенде ушундай элдин баары билиш керек, что канча төлөш керек, канча неме кылат, мына жазылып турат. Прескурант, антимонополийден неме бекитилген нерсе менен. Анан бул жакка кирсеңиздер, азыр көрөбүз. Мына жерде азыр мына неме булар телевидениеден келиптир, жетекчилик курсы. Феруза канча ору келди, мына бизде мына канча льготный направлениялар менен келгендерди, баягы квитанция менен келгендерди көрсөтчү ошону. Мына. Кана ошону түшүндүрүп бер. Мына. Бизден 8тен 11ге чейин бир врач көрөт, ал кетти уже. Анан 11ден бери мына азыр саат канча болду? Экөөнү көрдүм. Кана кайсыны көрдүм? Мына. Азыркы чыгып кеткен кишинин язык квитанциясы бар, регистрация бул эже неме инвалидность группасы бар экен, протезирование кылат кана. Инвалид второй группа. Негизи антимонополиядан белгиленген сумма 420 сом. Баягы немеси Прескурант. Жок болгон нерсе бар эми. Квитанция бересиз? Ал үчүн кассага жөнөтөбүз, өздөрү алып келишет. Анан квитанция алып келишет. Оорукананын кызмат көрсөтүүсүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду көзөмөлгө алат. Биз аталган фондунун адистери менен биргеликте бул ооруканага көзөмөл жүргүзүү максатыбыз ишке ашкан жок. Себеби милдеттүү камсыздандыруу фонду атайын пландуу түрдө белгиленген убакта гана ооруканаларды текшерүүгө алары маалым болду. Орточо эсеп менен мен статистиканы карап көрсөм, 15 кабинетте 27,5 оору сентябрь айында, а берки 21 кабинетте 12 бейтап. Орточо эсеп менен 35тен 45 кээде 50-52ге чейин бейтапка алып атабыз. Ошондой болгондон кийин анан оор бейтап келет. Азыр сиз билесиз, электрониканын маалы ар бир бейтапта телефон бар. Видеокамерасы бар. Bizde aktifтүү граждандык коом. Кичине, эгер дарыгер кичинекей оорунун кызыкчылыгын кысып койгон болсо, бейтаптар тартат, YouTube каналга жөн эле чыгарып коет. Анан мындайча айтканда дарыгердин шермендесин жөн эле чыгарып коет. Анан мына 2 палатабыз бар. Анан көрдүңүз. Бул жерде стоп ачык айкын болуш үчүн палатанын канча турган нерсеси жазылып турат. Канча бир койка деген 338 сом болот. Анан неме кылат турганбыз? Ар бир ооруканадан ушундай акылуу палаталар барбы? Же сиздерде ганабы? Жок, ар бир бөлүмдө бар. Бирок бизде 2 палата бар. 2 палата бар, мына кирип көрсөңүздөр болот. 18 палатанын 2 палатасы? Ооба. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Эми бизде 5 жылдыздуу жатакана эмес. Мына өзүңүз көрүп атасыз. Минимум удобств, телевизор, муздаткыч, туалет, даараткана, анан жууна турган жер, эң жөнөкөй. Туура? Кайсыл жактан келдиңиз? Өзгөндөн. Өзгөндөн келдиңиз. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Канааттандырабы билет, телесапат кандай сиздерде? Аябай жакшы. Тейлейт. 3 айда келип жатып турабыз. Жакшы. 5 күн болду эже келгениңизге. 5 күн барбы? Мурда күнү көрдүм. Өзгөрү бар. Мурда күнү Келип консультация кылып көрүп кеткен. Эже, азыр бүгүнкү өзү 3 күн, 2 күн болду да. Мен 5 күндөн бери жатасыз да. Жакшы болуп калды. Бөлүм башчы катары деп каласыз. Бөлүм башчы катары ар бир палатадагы оорулууга сиз канча күндө баш болуп турасыз? Биринчиден, эгер оор бейтап болсо, күнүнө керек болсо 2 жолдон, 3 жолдон көргөнгө. А бирок калган мындай акыбалы канааттандырарлык деңгээлде орто абалдагы бейтаптарга жумасына бир жолу кирип көрүп чыгам. Рахмат. Демек, сөзүңүздүн көзүбүз менен көрүп чыгайлы, 338 сомдук акылуу палатада эмне бар экен. Демек, бул жак ажатканы. Мына жетекчиликтерибиз айтат. Тилекке каршы медициналык тейлөөдө бизде мамлекет тараптан бизге жетишерлик түрдө камсыз болуп атат деп айткандан алысмын. Мынаны көрүп атасыз. Бул Советтер Союзу бармагында кафе, мындайды көрө элексиз. Мунун эми мүмкүн болушунча ушундай. Өткөндө даже бизде
биздин губернатор деле келип ушул жерде жатып кетти. Эми биздин шартыбыз ушундай. Андан биз артыкча кыла албайбыз. А каражатка, тиги жакка каражатка немеге кассага келип түшкөн акчага биздин эч кандай немебиз тиешебиз жок. Эми ал түшкөндөн кийин жетекчилик өзү билет. Спецсчет деп коет, атайын эсеп деп коет. Аны сиз өзүңүз билесиз менен. Танышып чыккандырсыз. Мына муздаткыч. Эң жөнөкөй муздаткыч. Бул да Советтер Союзунан бизге калган баягы неме. Не дейт? Наследство деп коет. Ушул мыйзам чегинде, ушул бюджеттен, бейтаптарга, тирекке каршы көрүп атасыз мыналарды. Сиз азыр үйдө болсоңуз, сиз айтып бериңиз, алып чыгып таштайм, мен башка төшөк алып келип жатам деп туурабы? Тирекке каршы биздин ооруларга ушундай шарт болуп атат. Колдон келгени биздин ушул. Бул бөлүмдө жаткан бейтаптарга дарыгерлер нормага ылайык тейлешет. Бирок палаталардын санитардык абалы мындан жакшы болуп кетерине жетекчилик үмүт деле кылбайт. Башкы максат оорулууга жетишерлик кызмат көрсөтүү. Ошол саламаттык сактоо министрлиги иштеп чыккан эң дары-дармек, керектүү дары-дармектердин тизмеси бар. Ошону бизге камсыз болгондугубузга байланыштуу ошонун баарынан бардай кылып, жогун жоктой кылып, онтип ар бир күн жөнүндө биз бейтаптарга маалымат беребиз. Эгер бейтаптардын өзүнүн укугу, эгер сенде ушул дары бар экен, эмне үчүн мага бербей атат дей турган болсо, мен сөзсүз аны түбүнө жетишим керек. Жалпы эле мамлекеттин карамагындагы ооруканалардын иштөө сапатын көзөмөлгө алган Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аларды текшерүүгө алуу аркылуу абалына карап акча бөлүп берет. Бөлүнгөн акча оорукананын зарыл болгон муктаждыктарын чечүү үчүн жумшалат. Биз бөлгөн каражатты больницалар жетекчиликтери өздөрү кандай кылып жумшайт, каяка жумшайт, ошол медработниктердин эмгек акысы бар, ошол больницанын коммунальный расходтору бар, ооруларга дары сатып берет, тамак аш сатып берет, бунун баардыгы ошол жеке ошол мекемелердин өздөрү чечет. Биз аларга мындай общий эле көзөмөл кылабыз, бүт майда каяка иштетет, кандай тармакка иштетет, алар өздөрү билет. Биздин Оштогу кардиология бөлүмүнө болгон жарандык көзөмөлүбүз мына ушундай болду. Акырында айтарыбыз, эгер бейтаптарга жалпы ооруканаларда талаптагыдай кызмат көрсөтүлбөсө, саламаттыкты сактоо министрлигине ООЗ-2 же жазуу жүзүндө арыз менен кайрылууга укуктуу. Андан сырткары сот органдарына жана көзөмөл органдарына да кайрылса болот. Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана керектүүчүгө жообун жиберүү мөөнөтү ал катталгандан тартып 14 күндөн ашпоого тийиш.